Мамык чөп сымалдуулар 25 миңге жакын түрлөрү бар. Жер жүзүндө кеңири таралган. Булар эволюциянын туюкучу деп аталат. Анткени булардан башка өсүмдүктөр таралган эмес. Классификациясы боюнча 3 класска бөлүнөт. Бор мамык чөптөр, жалбырак сабактуулар жана антисероттор. Бор мамык чөптөр жерге төшөлүүчү, денеси талым. Талым ризоидтердин жардамы менен субстратка бекийт. Талымдын катмар денеси болот жана анын бетинде бүчүрчөлөрү бар. Бүчүрчөнүн жардамы менен вегетативдик көбөйүшөт. Бор мамык чөптөрдүн вертикалынан өскөн койгучтары бар. Алардын жыныс органдар болуп саналат. Бор мамык чөптөрдүн сырткы көрүнүшү боюнча жыныстык диморфизм байкалат. Көбөйүшү. Койгучтун кесип карасак, антеридийде эркек койгучунда 2 шапалактуу сперматозоид жетилет. Ал эми ургаччы архигонийде жумуртка клеткасы жетилет. Суунун жардамы менен сперматозоид архигонийге барып, жумуртка клеткасын уруктандырат. Натыйжада түйүлдүк пайда болот. Түйүлдүктөн спорогон өрчүйт. Спорогон ичинде көп сандаган споралар жетилет. Спора ыңгайлуу жерге түшкөндө андан гаметофит өрчүйт. Көбөйүүдө моон алмашуу байкалат. Жалбырак сабактуулар классы. Алгачкы жолу бул класста жалбырак сабактар пайда болгон. Бул класс негизинен өз ичине 3 классчага бөлүнөт. Алар сфагна, жашыл мамык чөп жана андрей мамык чөптөрү. Сфагна бул классчага ири, жумшак келген, күрөң, сары, кызыл бир тукумдан, бир уруудан 350дөй түрдөн турат. Кыргызстанда жок, Россияда көп кездешет. Сабагы мотовка түрүндө жайгашкан жалбырактары бар. Бийиктиги 50-60 сантиметрге жеткен өсүмдүк. Ризоидтер жок. Сабагы убакыт өткөндө ылдый жагы чирип, жогорку жагынан өсө берет. Сфагнанын жалбырагы 2 түрдүү клеткадан түзүлгөн. Биринчиси хлоропласт кармаган жашыл клетка, фотосинтездөөчү, ал эми экинчиси суу кармоочу клетка. Булар эки үйлүү-келип, жыныстык диморфизм байкалат. Көбөйүү процесси 3 жол менен жүрөт. Жана белгилөөчү нерсе уруктангандан кийин кутуча сымал спорадан протонема өсүп чыгат. Споралардан протонема пластинка түрүндө. Жашыл мамык чөптөр 14 миңдей түр, 700 урууну, 85 тукумду камтыйт. Бийиктиги 1 мм-ден 50 см чейин жетип, жашыл, күрөң, кээде кара түскө ээ болот. Булар көп жерде жайгашат. Нымдуу арыктарда, өлүк жаныбарлардын калдыктарында. Негизинен жашыл мамык чөптөр. Сфагнумдардын негизги өкүлү кукук зыгыры. Кукук зыгыры деле башка мамык чөп сымалдуулар сыяктуу көбөйүшү суу аркылуу уруктанышат. Уруктангандан кийин кутуча пайда болуп, уруктар чачылат. Жана буларда деле моон алмашуу байкалат. Метофит жана спорофит орун алат. Мамык чөптөрдүн биологиялык мааниси жагынан тоют жана жер семирткич катары да колдонобуз. Жана ошондой эле өрт баскан токойлорго өсүп чыга алышат. Бактерия өлтүрүүчү касиетке ээ.